Кадырман телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Бүгүн дагы бизден ошо таңкы маанайды көтөрүү үчүн студиябызды шаңга бөлөп келген атайын коногубуз бар. Бүгүн биздин конокто жеке ишкер Байышев Майрамбек байкебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Таңкы маанайыңыз? Рахмат. Жакшы, Кудай шүгүр. Жеке ишкерлер үчүн таң кандай атат? Мындай башкача атабы же? Эми таңда туруп эле жеке ишкерлер бүт эле максат менен жүрөт да, ой менен. Ошо дагы бир таң Кудайга шүгүрчүлүк айтып, эми ошо койгон максаттарга иштейли деп, жетишейли деп турабыз. Демек, алгач сиз үчүн таң ошо Аллага ыраазычылык билдирүү менен башталат. Албетте. Жакшы. Негизи көп учурларда жеке ишкер адамдар менен сүйлөшүп калсак, бардык ишкерлер, жеке ишкерлер мындай ийгиликтүү адамдар деп дагы эсептейм да. Себеби канча кишинин арасынан ушундай чыгып атат, анан ийгиликтүү адамдар да ушул эртең менен эрте туруп Аллах Тааланын ырызкысын алганга жетишет экен да. Демек сиз дагы ошолордун катарында экенсиз. Кудай буйрса. Жакшы, жогоруда жеке ишкер деген баягы наамды алып жүрүштүн өзү эле кандай бир чоң нерсе, сыймык болсо керек. Жөн эле адамдарды бул жеке ишкер деп атай бербесек керек. Дал ушул баягы жогоруда көрүп турган бул беш бармак атайын ошо халалдыгы бар. Кыргыздын баягы мындайча айтканда улуттук аталышы менен аталган беш бармак деген өзгөчө мындай тамакты элге тартуулап келет экенсиздер. Дал ушул туурасында айтып өтсөңүз. Эми беш бармак тез даярдалуучу тамак болуп эсептелет. Биз жасаган, өндүргөн продукциябыз. 5 мүнөттө даяр болот. Бияка кошулган нукура эт, пияз, чык менен жасагандай пияз, мурч, табигый азыктар кошулуп, анан жана камырды кылабыз. Атайын өзүнүн процесси бар. Тез бышучу үчүн процесстер бар да. Орусча айткандай бышырып, парить этип ушундай. Ошол үчүн 5 мүнөттө даяр болуп калат. Демек, дал ушул беш бармакты көрүп туруп, кыргыздын чыныгы беш бармагын жегендей баягы сезимдер болот экен да. Болот деп ойлойм да. Анткени жаңы чыгарганда элдердин угуп атабыз да. Эмесинчи. Ой пикирлерин, анан ошо ой пикирлерди айтып, кандайча сиз ушундай окшоштуруп жасадыңыз деп. Бирге бир окшошпойт, албетте. Ушул кандайча деген сөздүн улайым мен негизи ар бир нерсенин ушул чыккандан жасалгандан кийин тарыхы болот эмеспи? Анан ошол тарыхы бардыгына кызыктуу да, кантип жасап калдыңыз, эмне болуп жасап калдыңыз? Анткени буга чейин биз ушул беш бармак сыяктуу башка тез даярдалуучу көптөгөн мисалы тез даярдалуучу тамактарды жеп келгенбиз да. Анан бул беш бармак жаңы бизге мына жаңылык болуп атат да. Эми мунун тарыхы тууралуу өзүңүз айтып кетсеңиз, канча жыл болуп калды иштеп атканыңыздар? Бул тарыхы чын айтканда бир 4 жылдай болуп калды. Аданда нары можда 1 жыл бар чыгар. Буну бир ойлоп тапкан өзүм байкелерим, жезделерим болот. Байзбеков Мисиркат байке. Ошол ойлоп тапканда, ошол ойлоп табып 4 жыл мурун. Анан биринчи чыгарып баштады. Кадимки мурунку бышырып, камырын жазап, кургатып. Анан албетте чыгарып, бир чыгарып көрдү. Элге жакты, бирок сактоо мөөнөтү өтө кыска болуп калды. Аз болуп калды. Өтө аз болуп калды. Сактоо мөөнөтү ошондо 1 айга жетпей бузулуп баштаганда, бирок аны жазап чыгарып талас өрөөнүнө уже таркатканда башына жегендерге жакты аябай. Дагы мындай кафелерде да берип баштады да. Ошону тез бышырып, даярдап, анткени дам аябай нукура жага тургандай болду. Бирок тилекке каршы тез бузулуп, Тез эле бузулуп кетти. Тез бузулуп. Ошондуктан бул чоң объемдорго чыга албай калдык. Тездестен чыгарып туруну талап. Ошону чыгарып, бул өзү тиги биринчи жезден баштаганда, анан ал чыгара албай калды. Анан ошондон кийин токтоп калышты. Токтоп калгандан кийин ушу мен угуп жүрдүм, анан айтып калды ушундай жылдырбайлы ушуну. Кайра ишке киришели. Кайра ишке киришели. Бул аябай эми Кыргыздын улуттук тамагы болуп атат. Аябай өзүбүздүн тамагыбызды элге жеткизели. Мына башы болду жакшы. Анан ошодон кийин биз дагы иштеп баштадык. Мен кириштим ушул жака, өзүм
алып саткандан башка бир өз максатым бар болчу. Өндүрүш кылайын. Өндүрүш кылып. Өндүрүш бир салым киргизипчи. Анткени аябай сыйлайбыз. Бизде Кыргызстанда көп жакшы өндүрүштөр бар. Шоро компаниясы дагы көп белгилүү компаниялар бар. Ошолор биздин эмебиз да. Майке дагы бир эме башында биз көрүп жүргөндө чыгып атканда башкача болчу да, мисалы сырткы баштыкчасы балким. Ооба, бул деле процесс да. Бул бизнесте токтобой Демек, өнүгүүнү билдирип турат, өнүгүш керек. Биз өзүбүз бир жерин туура кылабыз, бир жерин туура эмес кылабыз, кайра ойлонуп, кайра жазайбыз. Ушинтип бул токтобогон круг да. Ар дайым өнүгүүнүн үстүндө турасыздар. Ооба, ойлон, жаза, дагы сунуш киргиз, ойлон, жаза. Ушундай бизнесте любой бизнесте ушундай да. Эч токтош керек, жазаш керек, ойлонуп, киргизип, жаңы мүмкүнчүлүктөр болсо, жаңы нерселер. Жана сиз айтып кеттиңиз да, бул тез эле башында тез эле бузулуп кетип атты, көпкө чыдай албай калды деп. Жана ошонун аркасында мен бир жакшы ойду айткым келип атат да. Сизге дагы бир суроо узаткым келип атат. Демек, тез бузулуп кете турган болсо, баягы эч кандай химиялык кошулмалар жок, мындай таза табигый экен да. Ооба да, ошол үчүн тез бузулат да. Негизи бизде ойлойм да, алып аткан продукцияны караш керек да, тез бузулса, значит. Жакшы. Демек, жакшы. Жакшы. Керек 2 жыл сакталып турса, мен 2 жылга чейин билбейм да. Демек, химиялык кошулмасы бар деген түшүнүк бар, жакшы. Ушул жогоруда көрүп турган бул беш бармак туурасында негизи жалпы кыргыздын тамагы катарында жакшы билип келебиз. Анан бул ушу беш бармакка азыр көрөлү баягы жегини келтирет экен. Анан дагы кандай өзгөчөлүктөр бар ушул туурасында айтып өтсөңүз, сырткы кабыгынан сырткары кандай кошулмалары бар? Ичинде мисалы курамы тууралуу айтып кетсеңиз, кызыктуу болуш үчүн. Эми биз азырынча беш бармак эң сыйлуу эттин бири жылкы, беш бармак жалпы айтып атам да. Биринчи орунда жылкынын эти турат. Анан биз ошо жылкынын этинен баштайлы дедик. Ошо биякта жылкынын эти кошулат. Бул өзүбүздүн поставщиктерибиз бар. Бир гана кишиден алабыз, ал бир гана жерден союлат. Ошол үчүн теги халал албадык, ошол жактан текшерүүлүп өтүп, анан ошо бир гана жерден алып союлат да. Анан биз эми бул производство болгондо эми эт көп жерден алабыз, арт сандарын алабыз да, ошо жакта. Эттирек жерлерин. Ооба, ошо жылкынын эти кошулат. Неге жылкынын эти? Бул ушу производство жакшы сакталат. Биз бышырып кургатылганда өзүнүн даамын кайра суу кошсок, ушу кадимкидей кече эле мындай бышырылган эттей болуп чыгат да. Ошондо даамы ошол эле даамды кайрадан берет экен да. Ошол уйдуку көп чыгарбайт биз производствогачы, өзүбүздө пробага мындай чыгарып атабыз. Азырынча мына жылкынын эти, анан пияз. Сөзсүз түрдө беш бармак. Эң эле даам бере турчу ошол да. Ооба, жылкынын эти, пияз, анан мурч. Бул негизгилери болот. Негизгилери бир баштыкчада. Биз биякта баштык. Атайын баягы чык сыяктуу болуп турбайбы экен? Беш бармакка кадимкидей чык турган сыяктуу. Бүт баарын бир баштыкча коюп койдук. Анан экинчисинен камыр. Албетте камыр. Бул камыр деле бизде чыгарылат. Азырынча биз өзүбүз чыгара албайбыз бул камырды, бирок бизде өндүрүштөр бар жакшы. Биздин Кыргызда чыгарылган атайын беш бармакка ылайыктуу компаниялардан сатып алабыз. Договорубуз бар, ошолор. Анан аны биз өзүбүз бышырып, өзүбүзгө обработка кылып, тез даярдоолучу кылып, 5 мүнөттө аны суу майда бышырып, кайра кургатылып, ушундай этаптардан өтөт. Негизи бүт продукция биякта бышырылган да, бышырылып, анан кайра кургатылып, сакталып, кайра баштыкчага салып коюлат да. Ошон үчүн тез даярдалат экен да. Ооба. Анан бүгүн биздин негизги темаларыбыздын бири бул тамак
ичүүнүн адеби, негизи эле тамак отурунун адеби болуп атат. Анан тез даярдалуучу тамакта мисалы кандай адептердин сакталышын силер мындай шарт коет элеңиздер да. Балким бул тез даярдалуучу тамакты мындай желим табак идиштерге салбайбыз, балким ысытып атканда. Ушундай сыяктуу кандай бир өзүнүн адептери бар. Ооба, көрүүчүлөргө баягы эреже катарында. Эреже катарында биз эсине сала кетели. Эми биринчиден албетте табак эми бул фарфор да, биз кайсы кадимги эмнеден жазылат? Адатта колдонуп жүргөндөй тамак. Адатта колдонуп жүргөн тамактардан пластик эч качан колдонбаш керек. Албетте ал зыяндуу нерселер чыгарат. Эсиңиздерге сактап коюңуздар, көрүүчүлөр. Зыяндуу нерсе чыгарат. Ошол жака анан кайнатылган, толук кайнатылган суу 100 градус менен. Ошону ичиндегисин табакка төгүп, камырын салып, баштыкчаларды ачып, ичине бүт салып, анан 5 мүнөткө кайнаган сууну куюп койсоңуздар, анын үстүнөн дагы бир табак менен жабып коюңуздар. Бул өзгөчө эртең менен туруп баягы жумушка шашаткан адамдар үчүн өтө пайдалуу экен да. Ооба, бул шашкан, тез 5 мүнөттө кыймылдай алат. азыркы убакта Элдин баары шашып жүрөт. Дагы тамак жегенге да мындай фастфуд деген аябай көбөйдү. Актуалдуу болуп кетти. Актуалдуу болуп. Ошол үчүн бул деле актуалдуу деп ойлойм. Анан 5 мүнөттө кадимкидей мына биздин беш бармагыбызды жеп кеткен аябай жакшы деп ойлойм. Сону Жакшы. Дал ушундай өнүккөн иштин артында баягы канча бир күч, канча бир эмгек, канча бир кол турат болуш керек. Ушул эң кызыгы баягы ушул компанияда иштеп жатканыңыздарда ушул азыкты чыгарганда канча адам эмгектенесиздер эгер? Азырынча биз кичинекей компаниябыз. Чакан компаниябыз. Биздин өзүбүз цехибиз, мини цех. Эми айтып атпайбы, Apple деле гаражда башталган депчи, жумушубуз деле ойлоп атабыз. Кичинекей цехтен баштап атабыз. Азыр 5 адам иштейт. Бул өндүрүш тармагында да, эми производстводо 5 адам иштейт. Андан башка дагы аны таратуу, башка иштер бар. Жеткирип таратуу бул Ал өзүнчө иш да, бул совсем мындай бири-бирине туура келбейт да. Өзүн бөлүп койгонбуз. Ал биздин максатыбыз азыр эме чыгарыш да. Анан ал жакта 5 адам иштейт. 3 адам именно бышырган, турап кескен, биякта кол эмгек менен иштейт. Көп биздин жумушубуз кол эмгек алат да, кол эмгек менен иштелип өтөт. Анан баарын жазалып, бышырып, ушу казандардан кадимкидей эле биздин жана эмелерде азыр өндүрүлүп атпайбы? Газ, өзүнүн специальный оборудование ылайыкташтырылган ошолордо иштелип бышылып кылабыз. Дагы Упаковкада бир оборудование бар. Оборудованияда бир адам иштейт. Анын өзү жетишет негизи азыр. И упаковкада дагы бир адам иштейт. Азыр калган уже баштыкча. Баардыгы бирден адамдын колуна өтөт экен да. Демек, толуп турду мындай кол менен салып жаткан. 3 адам бышырып, турап кезет, анан аны башка бир конвейер да, бир адамга өткөзөт. Ал кичинекей баштыкчаларга салып чыгарат. Эң акыркысы бул сыртында турган баштыкча. Эми биздики чакан болгондон кийин бири-бирине жардам беришет. Универсалдуу жумушчулар да. Анткени эми башында ушундай бири-бирибизге заменять этип кылбасак жумуштун башында болбойт да. Анан байке дагы бир алдыга койгон максаттарыңыздар же болбосо пландарыңыздар, балким 5 бармактан дагы башка кандай тез даярдалуучу тамактарды элге тартып атып турасыздар. Негизи эле ошо элдерге балким кызык болуп аткандар да, азыр 5 бармактан дагы башка кандайлар чыгат же ушул 5 бармак дагы башкача бир өзгөчөлүктө чыгабы деген. Албетте максаттар көп, ордунда турбайбыз. Бул бир продукция менен чыгыш өтө оор.
чоң супермаркеттерге кирсек айтат эми силерди бирөө эле силерге оор болуп калат. Алардын өзүнүн эрежелери бар кириш үчүн. Ошол үчүн буюрса ассортиментти көбөйткөнгө аракет кылабыз. Биз улуттук тамактар эми азырда жупка деген тамактарыбыз бар. Пландап атасыздар албай. Ал деле бирок азыр чыгарып атат элдер. Бирок биз ойдо ойлоп атабыз да. Ушундай баштыкчага чыгарып тез даярдалуучу тамактар. Албетте, жупка өзүңүз билесиздер. Эң эле тез даярдалуучу негизи эле. Ооба. Кургак бойдон деле жеп койсо болот аны. Ошо. Анан албетте уйдун этинен, анан эми индюк этинен ойлоп атабыз. Эми пока ал кийинки максаттардан да. Азыр уйдун этинен Кудай буйрса. Жакшы. Экинчи этапта жалпы областтардан көрө алсак болобу муну? Балким баягы Нарын, Жалал Абад, Баткен деген баягы биздин башка өрөөндөрдөн дагы, региондордон дагы баягы таркап атабы? Азырынча айтып кетсем, биз кичине бул токтоп калганбыз да. Биздин өндүрүш себеби башына тарыхты сурабадыңызбы? Ошо тарыхта бүт баарын айтып бүт элекмин да. Ошо биз киришкенде дагы бир бөлөкчө кылып чыгардык. Сактоо мөөнөтүн жарым жылга жеткиздик. Анан тартуулап производство өндүрүштө бирке кичине элге жакпай калды да, толук. Бир эле өнөмдөр албай калган экен да. 40%ке жакпаса 60ка жагат. Анан ушундай тең салмактуу болуп тең салмактуу болгондой болуп калды. Анан кой дедик, бул чыга турган болсок 100% кылабыз. 100% эч качан болбойт деп ойлойм. 90, 80, 90га жеткизет деп чечтик да. Анан ошондуктан дагы технологиясын өзгөртүп келип, азыркы убакта мынакей ушуга келдик да. Ушу баштыкчасын дизайнерлер иштеп. Чындыгында баштыкчасы дагы абдан өзгөчөлүк экен. Анан азыркы убакта дагы башка компанияда бизге окшоштур, биз 4 жылдан бери иштеп атсак, башка компания да бизге окшоштур чыгарып коюптур. Да ушундай аталыш менен. Ооба, беш бармак, тез дарылоочу беш бармак. Даже жазуусу да окшошуп калыптыр да биздикине. Анан айтып кетким келет. Адаштырып албаңыздар, буюрса биз чоң эмеге чыгабыз. Даражада болсо буюрса. Анан адаштырып албаңыздар, биздин компания ача атамга, бөлөк компания атын да билбейм. Бирок алар бүт дүкөндөрдө таратылып турат. Демек Кудайым буюрса биздин башка дагы региондорго жетет экен да? Буюрса албетте, биринчи максат ошо регион. Биз региондорду камсыз кылып, анткени ошо региондун тамагы деп ойлойм, ал кетти ал жакта элдер малга чыгат, мергенчиге чыгат, ушул тез болуп ыңгайлуу дагы. Тез болуп ыңгайлуу, ооба. Демек жеңелерибизге да абдан чоң жардам болот экен. Жеңелерибизге да. Менин досторум тамаша болуп коет. Сен конок чакырсаң, мынтип эле ар бирөө столго коюп кой бир-бирден депчи. Ачып жей берели. Жакшы. Кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде коногубузда студиябызды шаңга бөлүп берген дал ушундай беш бармак кыргыздын улуттук тамагын тез даярдалуучу ыкма менен чыгарып келген биздин ишкер байкебиз Байышев Майрамбек байке болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Байке, иштериңизге ийгилик, ар дайым ушундай бизде өндүрүштөрдү жарата бериңиздер. Чындыгында учурда бардыгыбыз биз дагы абдан сүйүнүп турабыз. Сүйүнүү менен ушул сиздердин мындай өндүрүшүңүздөрдөн барып алганга абдан биз дагы кызыктарбыз. Албетте бардыгыбыз бири-бирибизге жардам берибиз келет мусулман болгондон кийин. Ошон сизге дагы көп ийгиликтерди каалап кетебиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улатабыз. Кезекте Жашоо керемет рубрикасы, биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен кайрадан Жашоо керемет рубрикасында мен Баян Капаров жана Алтынай Турарбекова. Билесиңерби достор, бүгүн биз болуп көрбөгөндөй бийиктикке секиребиз, бирок сиздер буттары аябай күчтүү экен деп ойлоп калбаңыздар. Анткени бүгүн биз батутка келдик.
Эгерде маанайыңыз чөгүп жаздын келиши менен стресске, депрессияга калып жаткан болсоңуз, анда биз менен бирге болуңуздар. Ичиңиздеги букту чыгарууга, секирип ойноого ылайыкталган батут сиздерге жардам бермекчи. Анда эмесе Баштадык. Күн жылыган мезгилден тарта эле көчөлөрдөн кичинекей балдар ойноочу батуттарды байма-бай кезиктиресиң. Сырттан караган чоң адам деле батутка кирип, ичинде секирип ойногусу келери айтпаса да белгилүү. Эң алгач батуттун ордуна кадимки эле одеялды колдонушкан. Бир нече адамдар одеялга бир адамды салып, четинен кармап күч менен силккенде ичиндеги адам көөлөнүп барып бийик секирип жасаган. Батут сөзүн француз жана италия тилинен которгондо сокку дегенди билдирет. Эң биринчи жолу 1936-жылы бийиктиктен секирүү жана акробатикалык секирүү боюнча чемпион Джордж Нисан өзүнүн короосунда заманбап батуттун үлгүсүн жасаган. Ал эми 1942-жылы Ниссон гимнаст Лори Грисволд менен биргеликте соода кылуу максатында батуттарды чыгара башташкан. Батутта бийиктикке секирүү жана сальташуудагы бул спорттун бир түрү болсо. Олимпиада оюндарында 2000-жылдан бери ойнолуп келет. Биз батутта секирип жатып, бир эле учурда бир батутта 2 адам секирсе болбоорун билдик. Анткени мен биринчи секирип, баян менден кийин секирик жасап калса, өзүнө каршы сокку урат экен. Бул учурда белди ортуп алуу коркунучу толук мүмкүн. Андыктан батутта секирүүдө өтө сак болуңуздар. Батутта секирүү арыктоого дагы жардам берет. Эгер сиз 1 саат батутта секирген болсоңуз, 600 000 калорийди жоготкон болосуз. Ооба, бүгүн кечке секирип жатып, жаз мезгилиндеги кыздардын негизги көйгөйү болгон арыктоонун дагы сырларын үйрөнүп алдым окшойт. Ага болсо, Smile KG оюн-зоок борборунда батутта секирип чарчагандан кийин башка аянтчаларда дагы эс алган жакты. Мисалы мындай болгон кубик түрүндөгү жумшак оюнчуктун үстүнөн секирип, кааласаң бир нече убакыт эс алып турсаң дагы эң сонун экен. Бул жака бир гана досторуңуз менен келбестен, үй бүлөңүз менен, ошондой эле кичинекей балдарды дагы алып келип эс алдырып кетсеңиз болот. Анткени чоңдор үчүн дагы, жаш балдар үчүн дагы баардык шарттар каралган. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн биз оюн-зоок борборуна келип, болуп көрбөгөндөй мыкты маанайда эс алдык десем болот. Сиздер дагы үйдө жата бербестен эс алуу күндөрү дал ушундай мыкты оюн-зоок борборлоруна келип эс алып кетиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки берүүлөрдө дагы мыкты эс алуу борборлорун сунуштамакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жалаң гана жакшы күндөрдө жолугалы. Жашоо керемет! Кадырман телекөрүүчүлөр, жогоруда биз аз да болсо сиздерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадистерди жеткиргенге жана ошондой эле анын сүннөтүн жеткиргенге аракет кылдык. Аллах таалам баардык ошол сүннөттү карманганга насип этсин. Ооба, чындыгында дал ушул күнү насип кылган Аллах таалага чексиз мактоолорду айтуу менен, кадырман телекөрүүчүлөр, алдыңызга берген ырыскыны берекеге шүкүрчүлүктү келтирүү менен, канаат кылуу менен шүкүрчүлүк кылыңыздар. Ооба, чындыгында Аллах таалам баардыгыбызга ошол жогоруда айтылган хадистерге амал кылуу насип этсин. Чындыгында көпчүлүк учурда сүннөт десе эле баардыгыбыз ошол намаздагы сүннөткө же болбосо көчөдө саламдашуу сүннөтү же мисалы жеке бир ибадаттар дагы эле сүннөттөрдү аткаруу менен алектенип калабыз. Ал эми негизи эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 24 саат жашоосунда мындай абдан айырмаланган, ошондой эле абдан көп жакшы мындай учурлар бар. Ошондуктан 24 саат биз кандай басып туруп жүргөн болсок, албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир баскан турганыбызга айтылган өзүнүн сөздөрү, сүннөттөрү бар. Ошондуктан ар бир хадистерди карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн карап, ошолго амал кылууну Аллах таалам насип этсин. Сиздер дагы аракет кылыңыздар. Чындыгында жогоруда жакшы айтып өттүңүз, ар бир басып турганыбыз таңдан туруп кеч батканга чейинки аралыкта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кандай жашаш керек экендигин, кандай сүннөттөрдү аткарыш керек экендигин, жашообузду кандай таризге салып, кандай бир сызык менен кечиш керек экендигин баса белгилеп өткөн. Кадырман телекөрүүчүлөр, дал ушул сүннөттөргө бекем болуу менен Аллах тааланын мээримине бөлөнүңүздөр. Биз ушуну менен таң берекеси программасынын бүгүнкү арналган эфирин жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр,
ар бир учурда биз менен болуңуздар, биз менен болуп көптөгөн кызыктуу рубрикаларыбызды жана ошондой эле биздин берүүлөрүбүздү үзбөй көрүңүздөр деп чакырып өтөбүз. Анда эмесе сиздер менен коштошмокчубуз. Ассаламу алейкум. Чындыгында биздин берүүлөрдө өтө пайдалуу болгон кеңештерди жогоруда сиз айтып өткөн жакшы тарздеги маанайды көтөрүүчү рубрикалар болот. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизден дагы бир жолу алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.